Закондо айтылгандай жүрөм десең, чек арадан бир чыгып кирем десең, Жыргалбек бүт жолдорун айтып берет, звонтет, сурап көр, ишенбесең. Эч ким жок мыйзамды бузуп жыргап кеткен. Наоборот, проблема ырбап кеткен. Кыйналбай туура эле жүрөм десең, түз эле сурап көр Жыргалбектен. Без пересетка, без посредниксиз күн сайын жолго чыгабыз. Ишеничтүү айдоочулар жана таза тыккан унаалар кызматыңыздарда. Чалыңыз 24 саат 7 күн. Бекназаров абактан кат жазып ак суу окуясы үчүн кечирим сурады. Бүгүн 17 мартта ак суу окуясына байланыштуу абакта жаткан Азимбек Бекназаров кыргыз элине Facebook баракчасы аркылуу кайрылуу жасады. Кадырлуу кыргыз калкым, аксылык баатыр туугандарым. Кайт артка дейм. Вперед. Та бул эмне кылганыңар элди атып. Ушинтип Постбеектин тушунда. Ээн жерде Акаевдин бийлиги өз элине ок атып, улут кайгысына айланган ак суу окуясы жаралган. Андан бери 21 жыл өттү. Кайгылуу жана армандуу ак суу окуясынын жабырлануучулары, баатырлары 21 жыл бою өзүмдү ак суу окуясынан келип чыгышына себепчилеринин бири болгонум жана ак суу окуясы сиздерге орду толгус зыян келтирген үчүн ар бир 17 мартта сиздерден кечирим сурап келем. Шейит болгон баатырларыбыздын жаны жаннатта деп ишенем. Сабырдан башка арга жок. Эгерде кайсыл бир учурларда, жагдайларда сиздер менден күткөндөй кайсыл бир ишти аткара албай калсам, же аткарбай койсом, жардам бере албасам, мени туура түшүнгүлө. Турмуш, тагдыр сиз экөөбүз эле каалагандай, ойлогондой эмес экен. 21 жыл ичинде Азимбек болбодубу деп саясий үзөңгүлөштөрүм президент болушканда өзгөрүлүп, менден бөлүнгөн учурлар, жалгыз калган күндөр көп болду. Мамлекеттик машинага көп маселелерде күчүм жетпеди. Чындыкты айтып, саясаттагы досторума, бийликтеги үзөңгүлөштөрүмө душман болдум. Ошентип эки элдик революциянын жеңиштерин уурдатып жибердик. Мурунку качкын, соттолгон президенттердин доорунда ийилген, тезелеген учурларым болду. Бирок чөгөлөгөн, сынган жокмун. Азыркы бийликке мурункулардын жолунан кайт деп аксакалдык милдетимди аткаргандан башка эч бирине жамандык кылбасам да, булар дагы сындыргысы, чөгөлөткүсү, дүжүр чалга айланткысы келип жүрөт деп жазылат кайрылуусунда. Булак Назар Ньюскеji. Айыппул көбөйгөндөн кийин жол эрежесин бузгандар азайдыбы? Ички иштер министрлигинин жообу. Өлкөдө жол коопсуздугу боюнча жаңы эрежелер киргенден баштап жол кырсыгынын саны 12%га кыскарды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Эске салсак, ушул жылдын 8 мартынан тарта эреже сактабаган айдоочуларга жазаны катаалдаштыруу мыйзамы күчүнө кирген. Маалыматта жол эреже бузуулар боюнча мыйзамга кошумча өзгөртүүлөр кирген күндөн бери өткөн жылга салыштырмалуу өтө жогорку ылдамдык менен айдоо, карама-каршы тилкеге чыгуу, машинаны айдоочулук күбөлүгү жок айдоо, жол чырагынын кызыл түсүнөн өтүп кетүү азайганы айтылат. Жыйынтыгында Кыргызстанда 2023 жылдын 8 мартынан ушул күнгө чейинки көрсөткүч боюнча жол кырсыктарынын саны былтыркы жылдын ушул маалына салыштырмалуу дээрлик 12%га кыскарды деп айтылат билдирүүдө. Булак Суперкежи. Президент ак суу окуяларында курман болгондордун элесин эскерди. Президент Садыр Жапаров бүгүн 17 мартта ак суу окуяларын эскерүү күнүндө 2002 жылдагы аксы жана 2010 жылдагы апрель окуяларында элдин эркиндиги үчүн курман болгондордун элесине арналып тургузулган Бишкектин Борбордуу калааттуу аянтындагы монументке гүл койду. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан билдиришти. Иш-чарага ошондой эле Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков, Конституциялык соттун төрагасы Эмиль Өскөнбаев, мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров катышты. Буга чейин Садыр Жапаров кыргызстандыктарга кайрылып, ак суу окуясынын өлкө тарыхындагы ордуна токтолгон. Булак Суперкежи. Туркия-Иран чек арасында күчү 5 балга жеткен жер титирөө болду. Ирандын түндүк батышындагы Батыш Азербайжан провинциясында күчү 5 балга жеткен жер титирөө болду. Ирандын улуттук сейсмологиялык борборунун маалыматы боюнча жер титирөө жергиликтүү убакыт боюнча саат 15:17 Туркия менен чек арага жакын жайгашкан Хой шаарында катталган. Жер титирөөнүн очогу 16 чакырым тереңдикте болгон. Жергиликтүү маалымат каражаттары жер титирөө Урмия жана Тебриз шаарларында сезилгенин кабарлашты.
Иран Кызыл Жарым Ай коомунун кызматкерлери жер титирөөдөн кийин дароо кырсык болгон аймакка жөнөтүлгөнүн коомдун батыш Азербайжандагы өкүлү Хамид Махбуби билдирди. Махбуби курман болгондор жана кыйроолор тууралуу толук маалыматты кийинчерээк берүүнү убадалады. 28 январда Хой шаарында көчү 5,8 балга жеткен жер титирөө болуп, 3 адам каза болуп, 1167 адам жаракат алган. Булак Назар Ньюс Кежи. Путин Россиянын экономикасы жаңы моделге ылайык өнүгө баштады. РФ президенти Владимир Путин Россиянын өнөр жайчылар жана ишкерлер биримдигинин конгрессинде сүйлөп жатып, өлкөнүн экономикасы жаңы моделге ылайык өнүгө баштаганын айтты. Анын айтымында өлкөнүн ЭДПсынын өсүшү экинчи кварталда эле күтүлүүдө. Мамлекет башчысы Орусия батыш базарларынын жабылышын компенсациялоого жетишкенин жана жалпысынан Россия Федерациясынын тышкы соода жүгүртүүсү өткөн жылы 8%дан ашык өскөнүн белгиледи. 2022 жылы соода балансынын профицити 332 миллиард долларды түздү. Президент белгилегендей, Европа өлкөлөрү бардыгын орус экономикасынын кыйроого учурашына ынандырууга аракет кылып жатышат. Ошол эле учурда алардын инфляциясы дагы жогору. Марттын аягына чейин Орусияда инфляция болжол менен 4% болот деп күтүлүүдө, деди Владимир Путин. Чекене сооданын өсүшү президенттин айтымында апрель айында 5%га жетет. Ал эмгек рыногунун туруктуулугуна, инфляциянын төмөндөшүнө жана айлык акынын жогорулашына негизделген. Булак Назар Ньюс Кежи.